18 жаштагы Эзис 3 айдан бери флорист болуп иштеп келет. Ал кыска убакыттын аралыгында мыкты композицияларды жасап үйрөндү. Башында флористтин жардамчысы болуп жүрүп, азыр дестенин бардык түрүн өз алдынча жасай алат. Мыкты флорист болуш үчүн бир гана аракет жана каалоо керек деп Эзис айтып кетти. Биринчи стажер болуп, помощник болуп, стажировка менде в общем 5 күн өткөн. Помощник болуп, өзүм где-то 1 ай иштегем, бирок 1 айда уже үйрөнүп калгам. Өзүм азыр сменага чыгып турам, букеттерди чогултуп турам. Кичинеден өзүм башка флористтерден, более опытный флористтерден кичине опыт алып баштайм. Кудай буйруса, мен деле башкаларды үйрөтүп баштайм. Бизде дагы өзүбүздө опытный флористтер бар. Алар 10-15 жылдан иштеп жүрүшөт. Керкилер 4 жыл, керкилер 1 жыл. Бирок 1 жыл болсо деле өлө кайта үйрөнөсүң да ушунун баарын. Багбанчылык өнөр заманбап тилде флористика деп аталып, кайсыл өлкө болбосун бул тармакта эмгектенүүгө кызыккандар арбыды. Ушул кесипти 3 жылдан бери аркалап, Бишкек ири гүл сатуучу дүкөндөрдүн биринде иштеп жаткан Фатима менен Акмарал азыркы учурда кандай гүлдөр өзгөчө популярдуу болуп атканын да айтып кетишти. Азыркы гүлдөрдүн дагы трендтери бар. Азыр мен силерге эң популярдуу гүлдөр боюнча айтып берем. Булар биринчиси гортензия, ар бир кыздын жакшы көргөн гүлдөрү. Кийинкиси болсо White Ahara, сорту ушундай аталат. Абдан кооз ачылган ай, абдан кооз болуп ачылат. Пиановидный болуп кетет бул сорттор, жыты дагы абдан сонун. Кийинкиси французский роза деп аталат. Буларды флористтер өздөрү французский техника боюнча жасашат. Көрүп атасыздар, абдан кооз, абдан чоң букет болуп чыгат булар. Булар дагы Кыргызстанга жаңы келишти, абдан тренд болуп атышат. Кийинкиси булар небесный роза, голландский роза, Мондиаль сорттон жасалат. Абдан жакшынакай. Эмнеге жагат көп элдерге, анткени көк гүлдү эч ким дагы көрө элек. Гүл жасалгалы сырттан караган адамга оңой көрүнгөнү менен жумушу оор. Ар бир гүлгө өзүнчө кам көрүү керек. Аларды бири-бири менен аралаштырып коюуга болбойт. Кандай кылып кесип, кандай сууга коюш керектигин билбесең, солутуп аласың деп Акмарал айтып берди. Айымдардын көпчүлүгү ушул гортензия гүлүн жакшы көрүшөт. Гортензия көпкө сакталып, көпкө сиздерди кубантыш үчүн башкача кесип, башкача ухаживать этиш керек. Биринчи кезекте кыйгачынан гүлдү кесип туруп, астынан 4кө бөлүп коебуз. Бул көбүрөөк суу ичиш үчүн. Вазага мынтип салып коебуз. Ал эми розаны кыйгачынча кесип туруп эле, лишний жалбырактарын алып, ашыкча жалбырактарын алып, вазага жөн эле салып коебуз. Хризантеманы жалбырагынын башынан баштап аягына чейин полный жалбырагын алып туруп, анан сууга салабыз. Анткени жалбырагы сууга тийсе, баттан бактериялар көбөйүп, гүлүңүздөр солуп калат. Ошон үчүн жалбырак сууга тийбеш керек. Кесилген жерин жаңылап туруш керек, суусун жаңылап турсаңыздар эле гүлүңүздөр көбүрөөккө жашайт. Аталган кесиптин башкы милдети адамдардын табитин таба билип, кооздукту айкалыштырып, кардарларга жакшы маанай тартуулоо. Эми ушундай даяр букетти жакындарыңызга белекке берсеңиз болот. Айдан Астамова, Данияр Амантурулу, Замана студиясы.